Бишкекте сакчылык агенттигин тоноп, 20 даана курал жарактарын ууртап кетишти. Учурда милиция тоноого катышы бар белгисиз адамдарды табыша элек. Бул маалымат белгилүү болгондон тарта коопсуздукту камсыздаган агенттик кантип өзүн тоноттуруп жиберди деген суроолор жаралууда. Бул окуядан кийин деги эле өзүнө сак боло албаган агенттиктерге ишеним болобу? Бул жана башка суроолордун тегерегинде Исмат Ибрагимов менин кесиптешим менен сүйлөшкөнү турабыз. Исмат, саламатсызбы? Кайра эле ушул суроону сизге берейин деп атам. Аталган агенттик менен байланышып көрдүңүзбү? Кантип алар кампасын ушунча куралды алдырып жиберишиптир? Албетте, биз алар менен байланышканга кечиресиздер аракет кылдык. Алар менен барып байланышканга аракет кылганыбызда жетекчилик менен жолугууга бизге мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал жерде ошол жанагы постто коргоо кызматында отурган киши бизди имараттын ичине өткөрбөй койду. Себеби биздин бир суроолорубуз дагы такталбай калды. Аларга дагы бир толук кандуу жооп ала алган жокпуз. Негизи коомчулукта ошол кандай эле өздөрү коргонуу коопсуздук агенттиги болуп, кампасындагы куралды алдырып жибергени бул жөн эле шоу же болбосо өздөрүнүн эле кызматкерлери кылган иш деген ар кандай түкшүмөл ойлор пайда болууда. Биз аларга ошол маалыматты тактайлы дегенибизде тилекке каршы биз максатыбызга жете албадык, жооп ала алган жокпуз. Азыр алардын бизге берген жоопторуна кичине назар салсак. Ким айтып атышат? Охрана эле айткан, өзүңүз айткан. Жок, сиз кимге чалдыңыз эле, ким айтып атат? Биз телефон менен сүйлөшсөк болобу? Алар менен. Ошол жака барып туруп, начальстводун бүткөр ошол жакта. Жок, биз ушул жерден биз бияктан номериңиздерди таппадык да. Бизге кошуп бере албайт да. Анда кандай биз Ошол жерге барсаңар, ошол жерде. кайсыл жерге барышыбыз керек? Жаңы офисте болгондон ол высотка. Исмат, негизи бул күзөт агенттиктери кандай иш алып барат экен? Менимче соңку учурларды алардын саны көбөйгөндөй, айрыкча Бишкектин көчөлөрүндө көп кездештирүүгө болот да. Эң кызыгы бул жерде Борбор Азия боюнча Кыргызстанда ошол лицензиясы жок эле иш алып барышат экен. Биздеги жеке жана сакчылык агенттиктери бул ар кандай жанагы укук коргоочулардын же болбосо жана милициянын полковниктеринин булар ар кандай шектенүүлөргө алып келип атат. Себеп дегенде лицензиясыз иш алып баруу бул ар кандай же болбосо бир максатты көздөгөн топтордогу ошо куралды мыйзамдаштыруу максатында укук коргоо жанагы коопсуздук агенттиги деген документти алып туруп эле ошол боюнча иш алып барабыз деп ошол жана жоопкерчиликтен качууга шарт түзүлөт деп билдирип атышат да. Андан тышкары ошол жанагы коопсуздук агенттиктерин лицензиясыз эле иштөөгө мындан 2 жыл мурун уруксат берилиптир. Ал боюнча ошол Кыргызстандын ал мыйзамдын долбоорунда Кыргызстандын ички иштер министрлигинде кеминде 3 жылдан аз эмес иштеген киши ошол сактык агенттигин ачууга эч кандай даярдыксыз эле укугу бар экен. Мындан тышкары Кыргызстандын ар бир 18 жашка толгон жараны, соттолбогон жараны же болбосо соттогу алынган жараны дагы ошол детективдик жанагы коргоо иш аракеттерин ашырууга жана жанында ошол өзүн сактоо максатында курал алып жүрүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал акыркы учурлардагы, акыркы жылдардагы маалыматтарга таяна кетсек, Кыргызстанда коргоо агенттиктеринин саны, жеке коргоо агенттиктеринин саны бир топ эле өскөндүгү байкалууда. Бул тууралуу мен азыр төмөнкү видео тасманы сунуштайм. Жеке агенттиктердин ишмердүүлүгү. Кыргызстанда коопсуздукту камсыздоочу 500дүн тегерегинде жеке агенттиктер бар. Соңку 2 жылдын ичинде агенттиктердин саны 3 эсе өскөн. Алсак 2014 жылы алардын саны 100дөн ашчу. 2015 жылдан тарта дагы 200дөн ашык ачылган. Расмий эмес маалыматтарга караганда аталган агенттиктерде 600гө жакын курал жарактар бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда коопсуздук агенттиктеринде 3700 адам эмгектенет. Кызматкерлердин көбү мурунку күч органдарында иштеген адамдар болуп эсептелет. Бул биз тасмада көргөн маалыматтардын баары бул расмий эмес маалымат болгондуктан биз ички иштер министрлигине да кайрылып көрдүк. Бул цифраларды, сандарды тактоо максатында. Бирок ал жактагы ички иштер министрлигинин
министрлигинин басма сөз кызматы бул жөнүндө эч кандай азырынча жооп бере албастыгын, бул маалымат сыр маалымат болгондуктан атайын кат жөнөтүшүбүздү суранды. Ал катка дагы бир жумадан кийин жооп айтарын бизге маалымдады. Мындан тышкары ошол азыр биз агенттиктер жөнүндө сөз кылып жатканда, бул жеке агенттиктер, коргоо агенттиктери эч кандай министрликке же болбосо бир агенттикке баш ийбейт экен. Булардын жоопкерчилиги мыйзамда каралбаптыр да. Себеп дегенде 2 жыл мурунку жанагы оңдоп түзөтүүлөргө келген мыйзам буларга болгон жоопкерчиликти толугу менен ачыкка чыгарып коюптур да. Исмат, азыр эле маалыматтан көрдүк, ошо агенттиктердин саны бир топ эле жогорулаган экен, бирок бул эмнеден кабар берчүдө? Эл ушунчалык эле агенттиктерге ишеним артышат экен. Агенттиктердин ишмердүүлүгү боюнча биз алардын кандай иштер алып барганы тууралуу бир топ маалыматтарды топтогонго аракет кылдык. Жалпысынан алардын ишмердүүлүгү көбүнчө ири компаниялардагы жанагы ири бизнесмендердин жанагы офистерин же болбосо атайын мүлктөрүн, ишканаларды коргоо жаатында иш алып барышат экен. Мындай жөнөкөй жарандар кайрылып же болбосо жөнөкөй жарандардын көйгөйлөрү, маселелерин чечип берүүгө келгенде ал көрсөткүчтөр бир аз төмөнүрөөк экен. Алардын көпчүлүгү ушул ири ишкерлер, ири бизнесмендердин жанагы жеке сакчысы деп коебузбу, же болбосо күзөтчүсү деп коебузбу, ошондой кызматтарды аткарышат экен. Мындан тышкары көпчүлүккө маалым, биздин жогорку кеңеште парламент депутаттарынын дагы бир топторунун ушундай жеке агенттиктери бар болгондугу массалык маалымат каражаттарында айтылып жүрөт. Алар дагы ушул өзлөрүнө таандык ири мүлктөрдү коргоо максатында ушундай агенттиктери ачкандыгы белгилүү бизге маалым экен. Рахмат, Исмат. Кыргызстандагы милиция кызматкерлеринин ордун басты деген кепке жем таштаган коопсуздукту камсыз кылуу кызматын сунуштаган жеке менчик агенттиктердин ишмердүүлүгү туурасында менин кесиптешим Исмат Ибраимов айтып берди. Жеке күзөт агенттиктерине кол салган учур бул жеке менчик жайларынын ишмердүүлүгүн талкуулаганга түрткү болду. Кыргызстандагы жеке сакчылык агенттиктери алардын ордун талкуулоо үчүн Crocus Security жеке коопсуздук агенттигинин жетекчиси Өмүрбек Осмоналиевди чакырганбыз. Өмүрбек мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга куш келипсиз. Алгач эле суроом сизге, Кыргызстанда жеке сакчылык кызматтары лицензиясыз эле иш алып барат экен да. Сиздер кимдин алдында жооптусуздар? Кайсы мыйзам менен иш алып барасыздар? Биз Кыргызстандын жогорку кеңеши чыгарган закон мыйзамы, орусча айтканда закон Кыргызской Республики частной, детективной и охранной деятельности Кыргызской Республики. Ошо негизинде бул закон 2013 жылы чыккан, анан 2014 жылы 31 декабрда дополнение кылып чыгарылды. Ошол кезде ошондо мурда лицензияны МВД берчү биздин деятельностька, бирок ошондо закон менен закон лицензияны алып койгон. Азыр бизге иштеш үчүн эмеге гана жетиштиктүү Министерство юстициядан свидетельство алган, регистрация болгондон кийин эле уставды бекитип берет, ошол уставдан иштей беребиз. Биздин мен иштеген Security Service Plus исполнительный директор болуп иштейм, учредитель Галинуров, алдагы мурунку СМБнын кызматкери пенсиялык, мен дагы өмүр бою исполнительный директор Голондос иштеп эметем. Эми биз оружиені иштеген үчүн бизде мындай айтканда военный дисциплина бүт. Военный дисциплина оружие эткенде абдан сакылабыз, оружейный комнатабыз бар. Мен, например, агентствода 16 единица огнестрельного оружия, бул бары нарезной эмес, бул служебное оружие, гладкоствольный и газотравматический пистолеттер. Өмүрбек мырза, айта кетсеңиз, ушу коргоо агенттиктеринин техникалары, куралдары жана кызматкерлери тууралуу маалымат алуу кыйын экен. Сиздин агенттикте азыр куралды айта кеттиңиз, кызматчылары тууралуу айтсаңыз, мисалы кызматка алып атканда кандай талаптарды коесуздар? Биринчиден законга жараша мурун оружие ала турганда 21 жашка чыгыш керек, минимум орто средний образование болуш керек.
Анан бизде Министерство образования и наукиде лицензия алганбыз. Обучение 1 айлык подготовительный курс, 1 ай окуйт, 1 айдан кийин тиги 2 экзамен, 5 зачет алат. Ошонун негизинде установленный эме бар, сертификат. Экзамен, зачеттор кайсы? Так, биринчи 2 экзамен спецподготовка кылат. Бүт жанагы охрана агентствонун бүт кылган жумушу бүт спецэме. Бул эң чоң көп саат, бул 42 саат окутабыз. Экинчиден правовая подготовка, бул экзамен, 2 сааттык экзамен. Кылганы боевая подготовка, строевая подготовка, медицинская подготовка, психологиядан зачет алабыз. 5 зачет, 2 экзамен. Ошону бүт успеш тапшыргандан кийин, лицензия алгандан кийин, сертификат алгандан кийин, только ошондо анан биз жумуш кылабыз. Жумуш кылганда, андан алганда дагы ошонун баарын текшерип, документти баарын чогултуп, бүт психдиспансерден, наркодиспансерден, судимостьтен текшерип туруп, МВДга жиберебиз. МВДнын ошондон уруксат берет, разрешение, специальное разрешение, что курал менен жарак менен иштеп, то есть куралды колдонуу, кандай сакташ керек, кандай колдош керек, кимге колдонбош керек, кандай алып жүрүш керек, баарын билгенден кийин иш кылабыз. Өрбек мырза, жакшы экен, мындай алгандан кийин 1-2 жыл иштегенден кийинби же кандай 1 жылдын ичинде мындай аралыгында текшертасыздарбы өзүңүздүн кызматкерлериңиздерди? Же бир ушул тапшырып коюп, кагыздарды тапшырып коюп эле анан? Жок. Ар бир мына биздин Ореке 2012 жылда мындай бизди текшерет деген жок деп атпайсың. Ал текшерип бар. МВДнын приказы бар. Азыр эсимде жок. Кайсы номер экен? Ошол номерда бүт бизди кандай полностью МВД текшерип турат. Ар бир любой вакытта келип текшерет. Кандай алып жүрөт, мынтыкты кандай алып жүрөт, зачет алат. Системанын деги инспектор өзүнүн кураторубуз бар. УВД мурда МВДдан алып келчү. Азыр центральный главный управление Бишкекский губернатын биздин кураторубуз бар, постоянно текшерип турат. Айтсаңыз, ушул жакында болгон окуя тууралуу сиздин пикириңиз кандай? Пикирим бул эме бул абдан жаман болду. Мен өтөм бул жерде мен подробно майда билбейм. Мен өзүм айтсам, бир оружияга абдан биринчи очередь куралдарды сак болуш үчүн, эч жака кетпеш үчүн, уурдап кетпеш үчүн, грабить этпеш үчүн ошого гана көңүл бурабыз. Биринчи, бул биздин биринчи максатыбыз, задачабыз ошо. Эл арасында мындай пикир жаралды да, өзлөрүнүн эмеси курал жарагын сактай албагандан кийин элдин мүлкүн кантип сактайт деген пикир жаралып калды да. Ошондой Негизи кардарларыңыздардын басымдуу бөлүгү кимдер? Эгер кардарлар сиздин кызматка нааразы болсо, кимге кайрылышат? Бизден эгерде нааразычылык болсо, сразу договорду үзөт да, өзү односторонний договор сөзгөндө, любой биздин кичинекей эле жакпай калса, өзүңөр айтпайсыңар, агентстволор көп экен, любой башка агентство кетип калат. Ошон үчүн биз ошо ишибизди түзө алып, клиенттерибизди нааразылыгы кылганга аракет кылабыз. Биздин эң биринчи милдетибиз ошо. Өрбек мырза, биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен эске салайын, Кыргызстандагы жеке сакчылык агенттиктеринин ишмердүүлүгү тууралуу биз Крокус Security жеке коопсуздук агенттигинин жетекчиси Өмүрбек Осмоналиев менен маектештик. Чыгарылышыбызды улантабыз.